Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспорттарда жүрүү акысын кымбаттатууну сунуштоодо. Тагыраагы буга чейин жарандар автобуска 11 сомдон, ал эми кичи автобуска 15 сомдон төлөп келишсе, аталган токтом долбоору кабыл алынгандан кийин транспорттун түрүнө карабастан 20 сомдон төлөө милдеттендирилет. Буга жараша электрондук жол кире картасынын да баасы көтөрүлөт. Мектеп окуучулары үчүн 430 сом, ал эми стандарттуу карта 1200 сом болору айтылды. 20 сом бул жол киренин себестоимости, өзүнүн наркы. Бул бир жүргүнчүнү ташуучу үчүн ушу биздин автопарковка, базанын баасы ушу 20 сом болуп атат, троллейбустун управленияга 20 сом болуп атат. Ошондуктан хотя бы өзүнүн наркын төлөө деген максатта киргизип атабыз. Биз буга барбасак, 3-4 жылдан кийин кайра биздин автобазабыз эскерет. Жаңы автобустарды ала албайбыз, мурункудай кайра абалга чөбүз. Интернет ресурстарда дагы опрос болуп атат. Ушу 40%, 41-42% бул кымбат деген ойдо болуп атат. 55% албетте биз каршы эмес, бул 20 сом туура эле баа. Себеп дегенде ушу коомдук транспортты биз өнүктүрүшүбүз керек. Долбоордо мындан тышкары муниципалдык транспортта пенсионерлер, 1-2, 3 топтогу майыптыгы бар адамдар, 7 жашка чейинки балдар жана почта кызматкерлери акысыз жүрсүн деген сунуш киргизилген. Булар үчүн да атайын аты жөнү, сүрөтү менен персоналдык карта даярдалары маалымдалды. 20 сомдон болсо биздин айлык акыбыздар дагы жакшы көтөрүлөт эле. Азыр майлар кымбат. Эчтекесине эле жетпей калат го дейм да. Буякта мисалы үчүн 12 микрорайондон Покровка чейин 11 сом менен барышат. Такси менен барса 200-300 сом кетпеш керек. 20 сом жакшы эле болуш керек негизи. Деген менен кала тургундарынын басымдуу бөлүгү жол кире акысын көтөрүүнүн кажети жок деп эсептейт. Студенттерге башка кыргыз элине бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн го дейм. Жол кирени көтөргөнгө жараша айлыктарды да көтөрүш керек. Экономика бүт азыр продукт да кымбат. Зато автобус келди. Айлыкты көтөрдү. Тигилердикине көтөрүш керек айлыгы. 50 миң болот атпайбы? Ошого 20 сом болсо нормально. Транспортторго чыкканда эле адам көп чыгат негизи. Негизи эле тыгын болот да, ошол нерселерди чечсе жакшы болмок. Барышым пересадка и келишим да пересадка 2 жолу. Получается, я сама студентка, я сейчас еще не работаю, при этом мне надо работать, учиться, и получается большую часть неме акча уходит только немеге транспортка. Ошол сомдор боюнча эле калтырыш керек, анан 20 сомго. Ал эми мэрия жол акысы көтөрүлсө, жарандардын талабын эске алуу менен тийиштүү шарттарды камсыздоо, коомдук транспорттагы тыгындарды жоюу жана жаңы автобустарды көбөйтүүнү убадалоодо. Ошондой эле жыл соңуна чейин бир катар көчөлөрдө жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн автобус линиялары чийлери айтылды. Кээ бир жерлерде жолдор тар болуп атат, эми мүмкүнчүлүккө жараша биздин соседний эмелерде, кошуна өлкөлөрдө бүт банда практикада бар экен да. Ошого карата биз азыр өзүнчө тилкелерди карап, ушу биздин жолдордун азыр кеңейтүүсүн да карап атабыз. Белгилей кетсек, 2021 жылы Бишкекте 1 ноябрдан баштап жол кире акысы троллейбуска жана автобуска 11 сомдон, маршруттук кичи автобустарга 15 сомго көтөрүлгөн эле. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.